Кайрымдуу бол коомдук фонду тартуулайт. Сооп кербени долбоору Кыргызстандын ар бир аймагын кыдырып, жардамга муктаж, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жана көп балалуу жалгыз бой энелерди колдоо менен бирге мекендештерибизден кабар алып жана белектерибизди таратып, аз да болсо көңүлүн көтөрүү максатын көздөдө. Аллахтын ыраазычылыгын табуу үчүн сооп кербени бул ирет сооптун аркасынан Жалал Абад жергесинде. Саламатсыздарбы, ардактуу Кайрымдуу бол каналынын жалпы көрөрмандары. Кудайым буюрса, сооп кербени долбоору Жалал Абад жергесине жетип келген учуру биз бүгүн ошол Базаркы-Боргон районуна караштуу Аук деген айылда турабыз. Жыйылган эл биздин коомдук фонддун мүчөлөрүн жана мүдүрүбүз Азамат Байматов агабызды эки иштен бир иш кылып кубанып тозуп турган учуру, анда бардыгына өзүңүздөр күбө болуңуздар. Тизме боюнча айтканда размерге карап алганга мүмкүнчүлүк бар да. Жөн эле алып кетпей, размерге карап алсаңар жакшылап пайдалансаңар. Эгер размер туура келбесе, үйдө андан инилери бар же эжелери бар. Иши кылып бирден алып кетсеңер, ошол атайын бир соопчулук кылган адамдарга деле соо тие тургандай мүмкүнчүлүк болсун, а. Бир эле семьянын ушундай зекети берилип, ошол жерде мынакей сооп кербени долбоору деп түзүлүп, Кыргызстан боюнча ушундай өзүнүн бир соопчулук иштерин жасап аткан бир семья бар экен. Ошол аркылуу мынакей биздин айылдан мынакей балдардан баштап чоң кишилерге чейин өздөрүнүн ушундай бир белектерин берип жүрүптүр да. Бул дагы болсо ушу биздин айылдын эң бир ынтымакчылыгынын аркасында ушундай жакшы нерселер келип атат деп түшүнсөк болот. Мынакей биздин жакшынакай мына кыздарыбыз, мынакей жакшынакай балдарыбыз мындай коомчулук менен аралашып, көпчүлүк менен ушундай жакшы нерсе болуп атканына мына сүйүнсөк болот да. Кудайга шүгүр ушундай жакшы нерселер болуп атат. Эми мен азыр ушул билесиңер, мына Жаңыбай айыл башчы ошо айылда айылдык кеңештин депутаттары менен, ошо айылдын бийлери менен барып, ошо айылдын ичинен ала турган адамдарды тактап, аныктап, тизмелеп жазып келген экен. Бирок азыр ушул боюнча бирден айтканда келип, ар кимдин өзүнүн размерине жараша алып кетсеңер жакшы болот. Бирок ошонун алдында мен мына Азаматка терең ыраазычылык билдирүү менен ушундай жакшы нерселерди биздин айылга алып келип атканы, биздин айыл менен эле чектелбей, дүйнө жүзүндө ушу мусулман элдерине жардам берип келип аткан инсан мынакей Азамат Байматов. Ушу көпчүлүгүңөр көрүп тааныйсыңар, көпчүлүгүңөр тааныбаганыңар бар. Мен ушундай жакшы нерселерди алып келип кылып атканына терең ыраазычылык дагы бир жолу билдирип, анан Азамат сага сөз берсем, сен ушундай болуп аткан нерседен бир аз баян берип, анан кийин ишти баштасак. Кудай буйруса, Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, жараткан бизге ушул күндү көрсөтүп жаткандыгына. Бизге адамзатка Кудай бир өмүр берет экен, жана ар кандай тагдыр жазылат экен. Бирок бул тагдырды ата-эне жазбагандыктан, Кудайдын жазмышы жана сыноо дүйнөсү болгондуктан ар кандай сыноолорго дуушар болгон биздин замандаштарыбыз, агаларыбыз, аталарыбыз, энелерибиз ошондой кырдаалда тургандыгын көз менен көрүп туруп, мусулмандык бийик сапат менен колубуздан келишинче аракет кылайлы деп
ушул аяр мамилебиз менен бүгүн коомчулукта кайрымдуу бол коомдук фонд деп негиздеп, сооп кербени деп долбоор түзүп, буга чейин мынакей бул салынып аткан үй Кудай буйруса 26-үй болуп эсептелет. Биздин фонддун негизги Кудай буйруса. Бул фонддо деле эми биздин сүйүнүп, кубанып айта турган сөзүм, биздин катарыбызда баягы жалгыз аттан чаң чыкпайт деген экен. Улуу аталарыбыз, даанышман аталарыбыз бизге акыл кебин айтып кеткен. Жалгыз аттан чаң чыкпайт деген сөздүн мааниси терең экен. Бирок биз жалгыз болсок буну кыла албайт элек. Биздин катарыбызда мына агаларыбыз, аталарыбыздын, сиздердин тургандыгыңыздардан бүгүн үйлөр салынып жатат. Биз башка улуттан жардам албай, башка бир да улуттан жардам албай, кыргыздын намыстуу уул кыздары, биз кыргыздар кыйынчылыкта бири-бирибизди таштаган эмеспиз деген атадан балага келаткан көрүнүштү мына ушул биздин кичинекей биздин бир туугандарыбызга балким бүгүнкү кылган ишибиз чоң бир тарбия таалим болуп калаттыр деген ойдо ушул иштерди жасоону туура көргөнбүз. Азыр мына бул жерде келген ботинкалар болсо, биз кайрымдуу бол коомдук фонд бир эле тармактык эмес, ар тармакты камтыган аракетиндебиз. Бишкекте бекер дүкөн ачып койгонбуз. Кийимдерди алгачкысында бул дүкөндү ачаарда. Мунун тарыхы алгачкы ачаарда бир көчөдөгү энени көрдүм. Бир дүкөнгө кирип, баласын жетелеп кирип, бирдеке алып бергиси келип жатат. Эне ушунчалык мээримдүү жүрөгү менен. Бул менин ошол көргөн көзүм менен көрүнүш өзүмдүн башымдан өткүзгөн. Анан карап турсам алып бергиси келип атат, бирок эненин чөнтөгүндө акчасы жок экенин билип турам. Анан өзүмчө ойлондум. Ушундай эне бир эле эмес, мекенибизде жүздөп, миңдеп саналат. Бирок ушундай энелердин үмүтүн орундатышка кандай жол менен биз аракет кылсак болот? Чечкиндүүлүктү бир жыйынтыктуу ишти жасасак болот. Кичекейибизде кандай гана туруштук берген энени кантип сүйүнсөк болот деген ой менен элдер соода сатык кылыш үчүн товар алып келип сатышат. Ошол эле секонд хендтер жана башка дүкөндөр кызмат кылып келишет. Бирок алар эми тиричилик кылыш үчүн сом табуу максатында. Бирок биз сооп табуу максатында дүкөндү кантип ачсак болот деген ой болуп, анан алгачкы кадамдарда менин дагы кызматта отурган кайсыл бир жумуштар менен алектенген досторум бар. Аларга айтып, келгиле, 5000 сомдон чогултайлы, чыгарайлы. Анан Кореяга жөнөтөйлү. Анан Кореядан 480 килограмм кийим алдырдык. Анан ошол 480 килограмм кийим келди дагы. Тиги дүкөндүн ээси менен сүйлөшсөк, канча убакытчалык деп бизден сурады. Биз кийим түгөнгөнчө дедик. Муну айтып атканымдын себеби жараткандын алдында жакшы ниет кылып коюш керек экен. Ошол дүкөндүн ээсине бул кийимдер сатылбайт, бекер берилет десек, адагы сүйүнүп, дүкөндү дагы убактылуу бекер берди бизге. Кийимиңер түгөнгөнчө деп. Биз мөөнөт койгон жокпуз, 1 ай же 2 ай деп. Биз билбейбиз, балким 3 күндөн түгөнүп калышы мүмкүн десек, ошол кийим Кудайдын буйругу менен бүгүнкү чейин түгөнбөй, батпай жатат. Бул да болсо кыргыздын берешендиги, мээримдүүлүгү, айкөлдүгүн далилдеп турат деп ойлойм. Мына азыр сиздер көрүп турган бут кийим Казакстанда, Алматада Атымды Атаба деген бир мекендешибиз бар. Өзүнүн жеке үй бүлөсүнүн атынан мына ушундай жакшынакай, булгары, лион ботинкаларын жана башка ушул жерде турган ботинкаларды жөнөткөн. Алыскы Сургуттан келген монда детский кийимдер, бут кийимдер. Ушул бир туугандарыбызга мен убакыттан пайдаланып ыраазычылык билдирем. Жана урматтуу мекендештер, сиздердин берген аманаттарды мына ушул жерде турган энелерибизге, бир туугандарыбызга дареке жеткизип, биз да өз милдетибизди кутулуу аракетиндебиз. Бизге ушул нерсени жетишине дагы, тапшырууга дагы көмөктөшүп, бизге тирек болуп берген сиздерге рахмат. Кудай буйруса. Анан эми тапшырып коюуну баштайлы, Кудай буйруса. Өзүңүз чакырып коюуну эметериңиз. Көчөрүп Какарага. Gel. Turmayın. Gelin. Harika bu ünlüyse he? Ünlüyse özüm razmeri. Razmeri kança razmeri? Hemen abi üçünden bir tane de alınız ki. Razmeri kaysı? Kaysı tura gele? Al çok bol kalasız ki. Yok iyi görün. Bunu giyin istiyorsun. İyi görün. Kırkı çekeyim. Kana kiyip verin. Yok çoğunken. Taktan. Bunu kiyip verin. Ne usul eken buna?
Ömer aga. Tez gel tez. Vakit az 70 kişi var. Bura geliyor musun Razmer? Mana keldi. Darman Kulov Baydaka geldi mi Baydaka? Ya, balangizga tandab oling. Qaysi tura geldi? Baydaka geldilar mı? Tetni olsang, hey, o'sha. Al. Baydaka qana Baydaka. Nima? O şu razmeri qarab turibsiz. Tura keladi. Razmeri bilasizmi? Yo'q, al chun bo'lsa beradi. Sen bilasizmi? Qaysi tura keladi? Alo. Ey, tez gelin lan size de okutavuz. Adres şunu koyup koyun. Gelip kaldı özlerine. Değil mi? Tamam. Hey. Koy kula kelin atıyor. Şunda Baydaka, Nurbek, Nurlan, çoğu gelip durma. Dalman Kulov, Danyar. Qaysi tura keladi? Tek bo'lish kerak. Hadi. Чакта көрдүңүз aka? Adinazar, Bazarkul.
ишиңер силерге миңди берсин. Дайыма ишиңер оңунан келе берсин. Дайыма жакыр үй бүлөлөргө, жетим жесирлерге кайрымдуулук кыла бергиле. Бул ишиңерден такыр жазбагыла. Рахмат чоң. Алганыбызга биз разыбыз. Бергениңерге силер разы болгула. Рахмат чоң. Ишиңерге ийгилик болсун. Силерге да чын ден соолук каалайбыз. Силерге ийгилик. Кетип бизге окшогон жакыр үй бүлөлөргө жардам бергениңиздерге чоң рахмат. Биз да ушул кыз айтмакчы. Алганыбызга биз рахмат, бизге рахмат, бергениңизге силерге рахмат. Рахмат. Буйрсын. Силерге ден соолук. Рахмат. Ушунчалык Рахмат. Силерге да рахмат чоңа, ишиңерге ийгилик. Мындан жака дайым сиз ошондорго жардам берип жүрө бергиле. Бизге бир берсе силерге Кудай миңди берсин. Дайым ушундай жүзгөр эме болуп жүрө бергиле. Рахмат. Мына азаматтын кылган иштери ушу Кеңеш айыл өкмөтү боюнча бардыгыбызга белгилүү. Bu balanın işine iyilik, daima den soğukta olsun, ömrü uzun olsun. Şu kiçine olsa dağı göpte görüp, ata eneler, bala çaka bardığız suyunuşta kaldık. İşine iyilik tukam. Şu çoğucudan bardığına den soğuk olsun kızım. Daima şunda jakşılıklarda, et jakşılıklarda, şun töp jakşı, jıyınlarda körüp жүрө берген. Peşenenglerin daima canıp dursun ukam. Бизди сыйлап ушакка келиптиңер, силерди Кудайым сыйласын балам. Жақсыңарды ел жұрт. Мен біріншіден ушул Азамат Байболов. Разычылыгымды айтам. Бул кайрымдуулук фондусуна шуну түзүп жүгүрүп жүргөн балдарга рахмат. Мен эл журтка ушунчалык күйүмдүү болуп жүгүрүп жүргөн азаматтарга ыраазымын. Бүгүн бизге да ушу эл катары жардам колун созуп ушинтип берип тургандарына рахмат. Ушул бардыгына эле элдерибизге тынччылык каалайм. Жана ушулардын ишине ийгилик. Азамат Байболовду дагы көп сөздөр менен кысынтып эме болуп атышат. Мен аларга каршымын. Азаматка рахмат. Өмүрү узун болсун. Şu жүгүрүп аткан иштерине Аллах разы болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Kardeşlerim sizler көрүп аткандарыңыздардай эле алхамдулилlah биз мына Жалал Абад областындабыз. Сіздердің келіп атқан мына бүткейін бұл өткенде Мирный шаарынан келген. Сіздердің аманат, әлхамдулилlah, мына Детский Қазақстандағы бір тоғандарыңыз, сіздердің дағы бүткейіндеріңіздер бар. Сұрғыттағы бір тоғандарыңыз, сіздердің дағы бүткейім, дағы үстінде киімдер. Ушинтип магазиннен тышқары бұл жаққа алып келіп таратып атабыз. Әлбетте Аллах разы болсын. Сіздер көріп атқандай дағыда Абдан ел разы, бұл жердің ел дағы айбай ынтымақ екен, Аллах разы болсын. Ушу элибизде журтубузда ушу кайрымдуулук болуп, ушу саңак шогон балдар көп болсун балам. Ушу эли разы болсо, Кудайым разы. Ушу рахмат балам, өркөнүң өссүн. Ушу элдин рахматын алып эле өнүп өсүп жүрөр балам. Көп жаша уулум. Мына канчалаган үйлөрдү салып, канчалаган элдерге жардам берип атасыңар. Рахмат айнанып кетейин. Ушу элдерден кайтпаса, Алладан кайтсын балам. Айтканың айткан, дегениң деген болуп, кызыр күнөөңдө болсун балам. Арбак Алла исмин болсун балам. Амин. Эми Азамат, сага дагы бир атаган эмебиз бар экен, кыргыздын салтындабы, Айнан айын. Башыңа карып эле ушу эл журттун кызматын рахмат алып жүрө бер анан айын. Дайым өмүрүң эсин балам. Бактылуу бол, өмүрлүү бол балам. Элдин ичинде сендейлер көп болсун балам. Ушу Макайдын эжеси. Нормат. Таксыр. Неме кылбам кыздар. Bunday işte kılsak kılmasak da ömür ötedik. Akbaş. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. O jaratkan Allah
ушул кылган жакшылыктарды өзүң кабыл кылгын. Аллахым, ким кандай жакшылык кылып аткан болсо, өзүң көрүүчүсүң, өзүң билүүчүсүң, Аллахым кабыл кылгын. Кыяматта башына көлөкө кылгын. Аллах таалам ушул Кахар акабызды ушул үйдө бактылуу жашаштыгын жана бактын табыштыгын насип кылгын. Аллах таалам өзүңөн суранарыбыз, элибизге дагы мындан да артык ынтымак, биримдик, жакшылыгыңды үзбөгүн Аллах таалам. Аллахым өзүңөн суранарыбыз, кыямат күнү барганда пайгамбарыбыз эңсегендей, пайгамбарыбыз тилегендей, пайгамбарыбыз сыймыктангандай бир ысык үммөт болушту насип кылгын Аллах таалам. Аллахым ушул энелерибиздин ömrünü, rızkısına bereket peyiz bergin. Bulardın batasını alıp yaşaştığa bizge tavfik bergin. Allah Teala'm karılarımızga güç kuvvet bergin, yaşlarımızga ıntımak birimdik bergin. Allah'ım uşul üydün oңолушуна, түзөлүшүнө, бүтүшүнө салым кошкон ар бир ага эне, эже карындашыбыздан разы болгон Аллах Теалa'm. Ушул атайын өздөрүнүн убактысын аябастан келип берген кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат байкебизге, ошондой эле орун басары Имам акебизге Аллах Теалa'm өзүң разы болгон. Булардын иштерин ийгиликтүү кылгын, жолун ачкын, жаман сөздөн, жаман көздөн сактагын. Аллах Teala'm дайыма жакшылык үстүндө, сый üstünde, sıymak üstünde, sıylık üstünde жүрүштүгүн насип кылгын. Inneke veliyyu zalika vel qadiru aleyhi bi rahmetike ya arhamar rahim. Bu dilekler dillerdeki tazalık, boşonduktan karılardan o ibadalık. Kanday sonun bolor ele de oyloymun. Kala bilse geldin ulun oy, kırgız ulun oy, atalı.